Карашым болгон окуя. Жакырчылык заманы. Айыл кыштактарда бардын жок болгон, жоктун көп болгон маалы. 72-жылдары айылыбызда башкарманын баласынан башкабыздын баары чоң энелердин эскирген штанынан шым тектирип кийген убак. Гүлдүү шым кийген 3-1 тууганга бир күнү атам: "Силерге базардан шым алып келейинби?" деди. Сүйүндүк. Кечки автобус менен келе турган атамды 3-1 тууган түштө эле барып алып, айылдагы жалгыз аялдамада күтүп отурдук. 10 жаштагы мен жана мага удаа иним шымыбыздын өңү кара болсо экен десек, кичүүбүз Рафет меники көк болсун деп кудуңдап отурабыз. Базардан келген атамды чуурулдап ээрчип, үйгө кирип эле баштыгын аңтарып жатып калдык. Менден кийинки иним экөөбүз карашымды ошол кездин модасы болгон жалтыраган туфли менен кийип, маңдайыбыз жарыла сүйүнүп жатканда, Рафет: "Мага алып келген жоксуңбу?" деп ыйламсырап атама карады. Акчасынын жетпегенинен кийинки жолкусунда базарга өзүн кошо ээрчитип барып, алып берерин айтып, соротконуна болбой, кечки тамакты аркы бөлмөдө өпкө-өпкөсүнө батпай ыйлаган Рафеттин үнүн угуп отуруп иштик. Эртеси күнү мектептен келсем, 6 жаштагы Рафет: "Байке, карашымыңды берсең, бир эле жолу кийип көрөйүн да" деди. Чаң жуктуруп кирдетерин, бырыштырып кейпинен кетирерин айтып, кагып койдум. Эртеси күнү да сурады эле: "Карашымга колуң тийсе, сындырам" дедим. 3-күнү күнү дагы: "Байке, 5 эле мүнөткө кийейинчи, чаң да болбойт, килемдин үстүнөн жылбайм" деп жалдырады. Макул, эртең сабактан келгенден кийин кийип көрөсүң дедим. Сүйүнүчтөн ыйлачудай түрү бар. Жатаарда: "Байке, убадаңдан кайткан жоксуңбу?" деп кайра сурап жатып уктаган эним таңында менден биринчи ойгонуп алыптыр. Мектепке чыгып жатсам, мени ээрчи чыгып: "Байке, мен сени ушул жерден жылбай күтөм. Бүгүн досторуңуз менен ойнобой эрте келсеңиз" деп көчөбүздүн боюндагы арыктын жээгинде турду. Күлүп коюп кете бердим. 3 сабакта классыбызга директор агай кирип, мугалимдин кулагына шуурады. Өңү бозоро түшкөн мугалим мага карап, үйгө барышым керектигин, атам чакыртып жатканын айтты. Болду болбоду, Рафет чыдабай атамды ортого салган экен дедим. Көчөбүздүн башына келгенде, жалгыз эле мен эмес, биздин үйдү көздөй бет алган элдердин катарына кошулдум. Эмне болгонун түшүнгөн жокмун. Үйгө жакындаганда энемдин чаңырып ыйлаган үнүн уктум. Арык жээкте Рафет жок. Көрсө, көчө боюнда мени күтүп жаткан Рафет инимди жаңы эле трактор алган аркы көчөлүк улгайган киши тебелеп кетиптир. Бул окуя 5 мүнөттүк карашым киетелем деп дөңгөлөк алдында калган Рафеттин агасы Алишан Капаклыкая аттуу бир түрк жазуучунун баяны. Бүгүн карашымым көп, бирок бир тууганым жок деген Алишан. Казылган жай башында кепин кучактап: "Уулум, мен сени мазарга эмес, базарга алып барышым керек эле го" деп ыйлаган атамдай. Ар качан шым кийгенде өзүн жеген мендей болбогула. Бир тууганды, атаны, энени, досту, жарды, уул кызды тирүүсүндө сүйгүлө, дейт. Даярдаган Рустам уулу Талантбек, текст окуган Алмаз Шер.